билесиңер, мусулмандын чөндөрүндө мындай бир блокнот болуш керек. Ошол нерседе күнүмдүк жашоонун расписаниясы болуш керек. Эгерде кимдин күнүмдүк жашоо расписаниясы болбосо, жанагындай уйду айдап койсоң тоого кетип калат го. Айдап койсоң тоого барат да кечке чейин жейт, кечине өңгүрөп келет го музоосунанчы. Ошентип келбеш керек мусулман. Мусулман субханалла пландаштырып, кандай аракет кылат, жакынкы убакта кандай нерсе кылат, кандай мечтасы бар, буга жеткиси келет, момундай нерсе кылгым келет деп жазып коюш керек. Эчтеке болбойт андан. Кээ бирлер максат тура. Кээ бирлер айтат субханалла, мусулман деген Кудайга эле табыштап койсо, Кудайга табыштап койсо, Кудай да сенин ниетиңди карайт. Эгер жакшы ниеттерди кыла берип, алдыга умтулуп бир максат кое бере турган болсоңчу, ошо акыр түбү жетесиң да субханалла. Жетпей калбайт экен. Демек, көп убактарда акылды дагы келечекте боло турган нерсени ысырап кылып салбаш керек да. Жазып коюп, келечекти ысырап кылбо деген сөз. Чөкпөшүбүз керек. Анткенсе чөгүш мусулманга жарабайт. Мусулман чөкпөш керек. Бардык жакшылык биринчи оорчулук менен келет. Бардык жакшылыктын башында сенин талыкпас эмгегиң, короткон убактың, ден соолугуң турат, унутпашың керек. Ошонун аягында анан Алланын жакшылыгы бар. Эгер бир адамга дайыма эле жакшылык боло берген болсо, ал коркуш керек экен. Аттең. Мунун аркасында да бир жаманчылык болуп калышы мүмкүн. Бирок айтайын деген максат ушул экен, чөкпөгүлөр. Чөкпөш керек.